ошол күнгө чейин 100ге жакын болуп калды. 87 оорулууга ушул жерден мындайча айтканда диагностикасын аныктап, ошол оорулардын ичинен, жана 87 оорулуун ичинен 85%-ын ушул жерден операция кылдык. Эми, конечно, берге келген ооруларды биз колдон келишинче акыркы заманбап высокотехнологический расходный материал деп коет, ошону колдонуу менен жардам берип атабыз. Кудай шүгүр, жакшы. Конечно, мурунка караганда, аппаратыбыз жокко караганда асман менен жердей да. Асман аппаратыбыз жок кезде биз ушул эле ооруларды кардиостка, кардиохирургияга, башка жеке менчик клиникаларга апарып жүрчү эмес белек. Азыр эми бизде Кудай шүгүр күндүр-түндүр түн ичинде саат 1де оорулуу келип калса, срочно аппаратка салыш керек болчу болсо, тез жардам керек болчу. Ушул жерде атайын бригадабыз бар. Сразу келебиз, жазайбыз, операция кылабыз, канды токтотобуз, тромбун алабыз, жарылып кете турган жерди укреплять этебиз. Бул элге ушундай жардам бере турган аппарат бул. Бунун кандай десем, деңгээли күчтүү аппарат. Бул аппарат Япониядан чыккан аппарат, Toshiba Canon деген аппарат. 2022 жылы заводдон чыккан аппарат. Абдан ушу бизге келгенде упаковкасы менен келип киргизип, могу терезелерди сындырып, ушул жерден кран менен киргизип, анын ичинен баягы пленкаларды ачып, бисмилла деп, анан ушул жерде 2 ай орнотtu ушул аппаратты, ушул жерге. 10 чакты инженер иштеди ушул жакта. Ушул аппаратты эметиш үчүн, орнотуш үчүн 2 ай 10 чакты инженер. Бул жерден баарын көрүп атабыз. Кан тамырды тиги колунан киребиз, бутунан киребиз, көздүн карагына чейин көрүп бере алабыз. Бул эми кан тамырдын заманбап, кан тамырды изилдеп дарылай турган аппарат, эң акыркы деңгээлдеги аппарат ушул ангиограф деп коет. Бул жерге келгенде биринчи биздин кан тамыр хирургубуз ушу биздин улуттук госпиталдын поликлиникасында отурат. Күнүгө прием кылат. Эртең менен саат 8-ден 3-4кө чейин приемдо отурат. Ошол жерден көрүп, текшерип, буга чейинки этаптардан өткөзүп туруп, анан ушул ангиограф кылыш керек деген деңгээлге жеткенде гана бизге жиберишет. Бул плановой ооруларды. Ал эми экстренный, жана чоң айтып атпаймынбы, бирөө кан тамыры жарылып кетип, же болбосо аневризма болуп кетип, же болбосо бир кровотечение коркунучтуу болгондорду, мисалы, түн ичинде саат 3-тө да экстренный келсе, биз ошол экстренный жардам беребиз. Ошол кайсысына кан жетпей атканды барып туруп, именно ошону тастыктап, могу жерге кан жакшы келбей атыптыр. Мунун каналын кеңейтиш керек. Же болбосо мындайча айтканда түздөш керек деп турган ошол жерге стенд коебуз, жана баллонный дилатация деп коет, ангиопластика деп коет. Ошондой кылабыз. Мындайча айтканда кандын өтүмүн жакшы нукка салганга биз аракет кылабыз.